Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, чакырылган коноктор. Мен салык кодексинин 146 беренесине өзгөртүү киргизгенге сунуш бердим эле. Ушул маселе каралбаптыр да, сиздер берип аткан маселе боюнча кандай болуп калды бул? 146 берене бул банковский тайна тууралуу. Банковский тайна тууралуу жана айтып кеттик, сунуш кабыл алынды. Негизи ушул киргизген редакциядан азыр башка редакция кирип атат. Негизи жалпы счетторуна мүмкүнчүлүк жок салык кызматынын, только текшерилүүчү объекттин запростун негизинде банк кагыздын түрүндө берет да, запростун ошол операция тууралуу гана. Бирок депозит тууралуу эч кандай бир эме жок. Только жана операциясына. Буга чейин операцияда дагы соттун чечими керек эле, туурабы? Ооба. Азыр сиздер соттун чечимин мындай апкайт этип атасыздар да. Жок, негизи банк жана банктардын ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамында так көрсөтүлгөн кимге маалыматты берет депчи. Ошондо салык кызматы жүрөт, Госфиннадзор жүрөт, анан кийин жанагы банктар аралык эмелеринде жүрөт да. Финразведкага. Азыркы ошол негизги ошол салык кодексинде мүмкүнчүлүк берилет. Ошондо жалпы эмелерге эмес, только ошол текшерилген субъекттердин болгон операцияларына гана. Бул тууралуу банктар ассоциациясы өзүнүн билдирмесин билдиришкен, что биз компромисстик вариантка келдик деп. Аны официалдуу түрдө беришти. Данияр Жолдош, биз баягыда өткөндө ушул жерде парламенттик талкууда дагы ушул банктардын союзунун жетекчиси дагы ушу каршы болбоду эле ушул маселе боюнча. Анвар Каркеевич өзүнүн официалдуу түрдө билдирмесин берди. Компромисстик келишим ушул болду деп. Ага толугу менен макулбуз деп. Мейли макул болсун. Бирок бул келечекте ушул сиздер берип аткан, сиздер сунуштаган биздин ишкерлерибизди көмүскөгө алып кетпеген убада бересиздерби? Убада беребиз. Анткени түздөн түз онлайн депозиттик счетторго доступ жок. Болгон операцияларга гана салык кызматынын запросунун негизинде гана берилет. Шунда карап коюңуздар, эгерде келечек аягында туура эмес болуп калып, анан кийин ушул биздин ишкерлерибиздин таламын талашып дагы ушул жерден көтөрбөйүл деген маселени айтып атам мен сизге. Жок, болбойт андай. Анан экинчи маселе болсо бул ККМ боюнча. Азыр ККМдын сиздер киришкенден кийин кайсы убактан баштап базардагы, прилавкадагы товарын сатып аткан адамдар дагы колдонуп баштайт. Кайсы убакыт берип атасыздар, күбөтүндү? Барбы? Кодекс күчүнөн киргенден баштап. 10 күндөн кийин. Азыр деле ККМ тууралуу ал азыркы деле күндө бул кодекс менен дагы белгиленген. Негизинен жана 8 миллионго бошотуу гана ошол жеңилдик берет да, ушул кодекс киргенден кийин күчүнө. Мисалы ККМди мен колдойм, туура, бирок чоң базардагы контейнерлер, ангарлар мисалы, ошол жерде стационарный салып калган, капиталдык салынып калган мекемелер, магазиндерге колдонсок болот эле да. Бирок ушул бөлгөн мындай жолу барбы? Мындай прилавкада отуруп алып, кичинекей товарын саткандарга азыр бир убакыт бербесек, азыр көрүп атасыздар, ар кандай митингдер уюштурулуп атат жер-жерлерде. Элдердин наразычылыгы болуп атат. Ушуга бир ослабление бербейлиби? Бактыбек Канатович, ошол кодекс менен азыр 3 жаңы режим иштелип чыкты да. Баарын тең бөлүп чыкты категорияларына чейин. Ошолордун ставкаларын ылдый төмөндөттүк. Негизинен азыр ошол кодекс менен чоң жеңилтүүлөр киргизип атат да. Анткени 3 режим дүңнөн саткан базарларга, орто дүң менен саткан базарларга, дүкөндөргө бардык режимдердин отдельно карап чыктык да. Ушулар бул кодекс менен кирип атат. Кичинекей ишкерлердин баягы өзүнүн баягы немеси бар өзүнүн. Майда ишкерлерге 8 миллионго бошотуу ушул кодекс менен кирет. Азыр бошотуу жок. Президенттин указы эгерде кодекс кабыл алынса күчүнө кирип калат да ошондо. Ушул сиздер киргизип аткан бирок элге, ишкерлерге мындай маалымат жетишсиздик болуп атат да. Салык инспекторлору мындай көбүрөөк иш алып барсаңыздар, элдер менен мындай түшүндүрүү иштерин. Буюрса жүргүзөбүз. Негизи ар бир 8-7 миллион калкка ар бирөөсүнө жеткириш өтө эле кыйын. Ошон үчүн 1 жылдын ичинде жана штрафтарды мөөнөтүн узартканыбыз себеби ошол болуп атат. Салык инспекциясы ар бирөөсү территориально бекитилген, ар бир ишкерге жетишип, ошо менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө чейин убакыт жетет. Рахмат.